Ассаламу алейкум айымдар, сонун ашканага кош келдиңиздер. Бүгүн сиздер менен ушундай сонун творожный торт жасайбыз. Жасоо жолу өтө оңой. Видеону аягына чейин көрүп, лайк, комментарий жазганды унутпаңыздар. Эң алгач биз формабызды даярдап коебуз. 16 диаметр кылдым. Мына ушинтип даяр кылгандан кийин бисквитти бышырып баштайбыз. Сахар, un, жумуртка керек. Ал үчүн өтө оңой. Жумурткабызды агынан сарысын бөлүп алабыз дагы. Агын миксерлейбиз. Сахарыбыздын 70%-ин бул жакка кошобуз. Ал эми 30%-ин алып коебуз, аны сарысына кошобуз. Агын өтө пышный кылып кыласыздар. Мына видеодо көрүнгөндөй ылдый калганыңыздар да түшпөшү керек. Ошондой эле сарысын дагы жакшылап миксерлеңиздер, болбосо бисквитиңиздер жумуртка жыттанып калат. Сарысын дагы агын дагы миксерлеп алдык. Эми сарысын агына кошуп туруп лопатканын жардамында жакшылап аралаштырабыз. Унду ээлеп кошсоңуздар аябай сонун болот. Мына ушинтип экиге бөлүп ээлеп туруп коштум. Лопатканын жардамында аралаштырып жатам. Эгерде сиздерде венчик болсо, венчик менен дагы аралаштырсаңыздар өтө тез болот. Карасаңыздар тегиз аралашып кетти. Төгүндөгү актары калбашы керек. Эгерде ак калып кала турган болсо, анда бисквитиңиздердин бети бир аз тартылышып бышып калат. Жанагы формага салабыз дагы. Ортосу эле көтөрүлүп калбашы үчүн ушинтип четтерге бир аз сүртөбүз. Мына ушундай болуп бышып чыкты. 170-180 градуста 20-30 минутада бышып калат. Ал эми крем жасайлы. Творог, белая реканыкы, сливки болсо жанагы үй шартында жасалган сливки. Эгерде бул болбосо, анда магазинден алсаңыздар болот. Андан кийин сахарная пудра. Сахарная пудраны болсо сахарды эле блендерден өткөрүп койдум. Мына ушинтип баарын бир идишке салып алып туруп миксерлейбиз. Сахарды бир аз азыраак коштум, себеби творогдун сахары бар. Ошол себептен сиздер өзүңүздөрдүн каалооңуздарга жараша кошо бересиздер. Жарымынан көбүраагын ушинтип мешокко салып алабыз. Андан кийин тортубузду чогултуп баштайбыз. Ортосуна начинкага мен жанагы макаронсуга даярдаган малиновый начинканы эле колдондум. Сиздер кааласаңыздар творог же болбосо банан, карамель кошсоңуздар аябай сонун даам болот. Азыр менде ал жок болгонуна байланыштуу ушуларды эле кылып койдум. Бул деле жакшы. Ал эми бисквиттин эң түгүн негизи торт чогултууда эң бетине коюш керек. Ал эми мен жана бисквитти ысык бойдон кесип салгам. Ошол себептен ушундай болуп калды. Ысык бойдон кессеңиздер ушундай болуп калат. Начинкасына сүттү эле колдоносуздар. Сүткө сахардан бир аз кошуп туруп, мына ушинтип куюп, колубуздун жардамында канчалык деңгээлде куюлду билебиз. Эми мына ушинтип кремибизди бир слой кылып берип алабыз дагы. Эң четине дагы бир жолу айландырып коебуз, себеби начинка сыртына чыгып кетпеши керек. Начинканы кааласаңыздар айттым, жана ушундай кылып колдонсоңуздар дагы болот. Ал түрлөрүн дагы буюрса алдыда видеолорду чыгарамын. Торттордун начинкасы деп. Мына ушинтип кыздар этап менен чогулта бересиздер. Өзүңүздөрдүн каалооңуздарга жараша бул жагы. Негизи оңой эле торт жасаган. Өтө жеңил десем дагы болот. Көпчүлүгү муну кыйын деп ойлошот. Эң кыйын жери ушул бисквитинде эле. Бисквитине эле окшоштурганды үйрөнүп алсаңыздар болду. Мисалы кыздар, тандырга деле нан жапканда биринчи анын сырын үйрөнгөнгө чейин убакыт керек го. Ошол сыяктуу кыздар, духовкаңыздардын да сырын билип алсаңыздар, анда сиздердин бисквиттериңиздер аябай сонун болуп көтөрүлөт дагы. Жыйынтыгы сиздер сонун тортторду жасап каласыздар. Жанагы кремди сыртына мына ушинтип сүртөбүз кыздар. Негизи бул крем аябай сыйда сонун болуп чыкпайт, себеби творогдон жасалды. Ал эми сыртындагы бүдүрлөрдүн мындай жакшы жалбай калган жерлерин кантип жабабыз десеңиздер, мына ушундай кокосовый стружка бар. Мен ушуну көбүрөөк колдономун. Көбүнчө творожный тортко ушул дал келет. Ушул видеодо көрүнгөндөй бир идишке баарын салып алып туруп, колуңуздар менен ушинтип жабыштырсаңыздар, баардыгына тегиз жабышат. Карасаңыздар, калганын дагы иштете бересиздер. Эми бул жагын өзүңүздөрдүн каалооңуздарга жараша коздой бересиздер. Мен ушундай шарикчелер менен коздоп койдум. Мындай шарикчелерди дагы кантип жасалышын буюрса алдыда видеолордо көргөзүп беремин. Гүлдөрдү дагы коюп койсоңуздар болот. Мен мына ушундай гүлдөрдү дагы сайып койдум. Андан кийин мына ушундай жылтырак мончок деп койсо да болот. Кыргыз тилинде мончок десе кадимки мончок деп ойлоп албаңыздар. Булар атайын кондитерлер үчүн жесе болот.
Андан соң ушундай 4 деген цифраны коозуу үчүн гана коюп койдум. Сиздер дагы жасап бериңиздер үй бүлөңүздөргө. Аягына чейин көргөн болсоңуздар, түшүнбөгөн суроолоруңуздар болсо жазсаңыздар болот. Мына ушинтип балдарымды кубантып койдум мен дагы.